суроому түз жооп бере алган жоксуз. Маселесин чечкенге Чегара маселесин чечкенге эч ким каршы болгон жок. Бирок бизде кызыкчылыктар анда эмесе оозуңузду жабыңыз дагы. Сиз менин оозумду жаппаңыз. Кыргызстандан оозубуз жабылган үчүн биз жаша келип отурабыз. Потому что сиз биздин оозубузду кыргыз-өзбек чегарасында ондогон адамдар каза болду. Ошону билесизби? Аны билебиз. Ондогон адамдар каза болду. Бейгүнөө адамдар каза болду. Эмне себептен? Айтыңыз. Чегара чектеми такталбаган үчүн, демаркация болгон эмес. Вот азамат. Делимитация болгон эмес. Вот азамат. Аны биздин улуу мурунку биринчи президентибиз ошо чечип коюш керек болчу. Аскар Акаев. Азамат. Негизи да. Анан чечилбей калган. Патриот экенсиң го. Чечиш керек болчу. Ондогон адамдар. Мен ошол региондон болом. Ондогон адамдар каза болду. Ошондо мынау кармалаткан адамдар бар, бир нерсе айта албайбы? Өлүп атканда. Эмне? Эч ким эч нерсе деп айткан жок. Ондогон адамдар болду. Жергиликтүү чыркарарга чыгып атпады. Баарын оозун жапты го. Чыркап чыгып. Баткенде 2 жолу кырылды кыргыз эли. Элдин оозун жаап койду. Ошо айтып атам, ошо себеби эмне болуп атат деп атам. Бийлик оозун жаап коюп атабы? Ошо айтып чыккандар. Сиз айтып атасыз, айтып чыккандар. Жок. Себеби чыгаран чечилбеши деп менин айтып атам. Экинчи. Борбордук Азияда канча мамлекет бар? 5 мамлекет бар. Туурабы? Бардыгы Совет, мурдагы советтүү өлкөлөрдүн кирген өлкөлөрүбүз. Эми ошол 5 советтүү өлкөлөрдө экономикалык өнүгүү качан болот? Качан инвестиция келсе болот. Инвестиция келет качан? Качан тынчтык болсо региондо. Прекрасно билесиз, мына жерде ишкер экенсиз. Туура айтамбы? Жооп берип коеюн. Түркүстан жооп бербейм. Мен айтам. Карасаңыз, мына тынчтык болсо болот. А ошол тынчтыктын себеби эмне? Чегара маселеси. Чегара маселеси чечилген эмес. Чегара маселесин чечүү 7 миллион кыргыз элинин кызычылыгына жооп берет. 7 миллион кыргыздын кызычылыгына жооп берет. Мына сиз деле колдойсузбу? Менин деле колдойт. Жок, аны колдойм. Бирок Көрдүңүзбү? Ана. Жооп берет. Бүгүнкү бийлик ошол жок. кыргыз мамлекети үчүн пайдалуу моментте байке сиз ушундай айтып. Жок, андай эмес. Мен сурап атам, эмне үчүн себебин түшүнөт. Себебин айтасыз. Себебин мына биздин байкебиз канча 1 жыл 6 ай отуруп чыкты. Менин байкем өзүм. Ошондун айынан келип отурам мен. Анан ошо байке. Мисалы сиз отурсаңыз, например, да. Азыр түшүндүм. Айтты, сиз айтыңыз. Кыскасы, например, да, негизги максатыңыздар. негизги максат ошол кемпир-бачылар, саясий улуттук жеп жаткандар боштондукка чыксын, негизсиз камалып жатат. Аны кыргыз эли дагы баары көрүп турат. Чындык бүгүнкү күндө камалды. Акыйкат жок. Мыйзам иштебейт. Мыйзам карапайым элге иштейт да, өйдө жака иштебейт. Биз ошого каршыбыз. Сиз бул жерде канча болду жашагыңыз? 4 жыл болду. Кайсы жерде турасыз? Филадельфияда. Сизчи? Мен ошо байкелерди колдойм деп келдим. Мен биринчиден Кемпир-Абадты өткөрүп бергенибизге каршымын, толук каршымын. Ошо ичим күйүп атат. Анан ошого каршы чыккан биздин граждандык активисттер, депутаттар камаганына ошого мен каршымын. Ошого өзүм ошо мнениямды айтып атам. Мен башында айтып өткөндөй эле, бияка үстүндө бардык саясий туткундарга боштондук биздин талап биринчи. Биз бүгүнкү өлкөдө конституцияга каршы соттордун чечими тынч жыйындарга тыюу салып атат. Ошого да каршыбыз. Бияктагы көрсөтүлгөн бардык саясий туткундар уйгамагана чыксын, эркиндик берилсин. Бүгүн биз элчиликке, бияка өкүлчүлүккө эч кандай претензия коюп келген эмеспиз. Болгондо эми биз жаран болгондон кийин Кыргызстанды өзүбүздүн ошо бийликке жетсин деп өзүбүздүн элчиликтин астында чыгып атабыз. Буга жергиликтүү мыйзам жол берет экен, уруксат кагазын алганбыз, ошон үчүн чыгып атабыз. Сизге суроо берсе болобу? Сиз кандай деп ойлойсуз Кемпир-Абад кетип калганына? Мен сизге бир суроо берейинби? Жок, сиз менин суроомо жооп берсеңиз, анан мага суроо бериңиз.
бул суроого өзүңүз эле жооп берип коесуз. Мен өзүм буга жооп берем. Мен сиздин оюңузду жеке мына посол катары эмес, жеке жаран катары мындай сурап атам. Мен түшүнүп атам, мен сиздин эмеңизге толук жооп берем. Саясий туткундарга боштондук, сөз эркиндигине боштондук, сөз эркиндигине боштондук. Достор, бир аздан кийин дагы түз эфирге чыгам, байланышам. Азыр мага кичине ыңгайсыз болуп жатат. Эркиндиги, адам укугу сыяктуу баалуулуктарыбызды бүгүнкү бийлик 3 жылдын аралыгында толугу менен төбөлөп тепсеп, мизин майтарып салды. Бардык өзүнүн ой пикирин айткан биздин инсандардын баары бүгүн түрмөдө. Ошолордун баардыгына турабыз, бизге тынчтык керек деп, бизге да тынчтык керек, биз да тынчтыкты каалайбыз, бирок биз демократиялык жол менен өнүккүбүз келет. Биз ошол эле Корея элиндей, Жапон элиндей, Сингапур элиндей, Европа, Америка элдериндей өнүккүбүз келет. Демократиялык жолдо өнүккүбүз келет. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте авторитаризм, диктатура орногон. Ошолор бийлик өзүм билем, каалаганымды кылам деген саясатты жүргүзүп атат. Сөз эркиндигин чектеп атат. Туура кадрларды койбой, ошол коррупцияга аралашкан кадрларды кызматтарга коюп, ошонун артынан мамлекетибиз күндөн күнгө артка кетүүдө. Биз ошол мекенибизди түшүнбөйбүз, мекенибиз өнүгүп өссө дейбиз. Биз акыйкат үчүн, ошол үчүн чыгып отурабыз бул жерге. Siz o'zingiz jurnalist bo'lganmisiz Qirg'izistonda? Nima sohada ishlagansiz? Жарандык активист, Facebook'ta активдүү коргонуучу. Ошол мурдагы бийликтен баштап ушул бийликке чейин сынап келем бийликти. Ошол бийликтин акыйкатсыздыгын айтып келем. Чыгармачыл адам болгондон кийин биз ошол жашоонун ак карасын айтабыз. Эмне акыйкат, эмне акыйкатсыздык, биз ошону айтып келебиз. Qachon keldingiz Amerikaga? 4 yilday bo'lib qoldi. 4 yil. Demak 4 yildan beri bu yerdasiz. Qirg'izlar qanchalik inoq birdan bu yerda? Tushunmay qoldim. Qirg'izlar qanchalik, jamoa qanchalik aql? Бул жакта, бул Филадельфия шаарында 3000 тегереги дешет. Америка боюнча көп, эми Чикаго шаарында мындан да көп. Эл көп. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандагы эл ушул куугунтуктоолордон, камоолордон коркуп бүгүнкү күндө сүйлөбөй отурат. Сүйлөгөндөрдү мына мынтип камап, бүгүнкү күнгө чейин саясий куугунтук кылышып, эч кандай жасалма кылмыш иштерин козгошуп, кармап отурушат. Эркиндиктерин чектеп отурушат. Бул жакта адамдарда корккондор да бар, ошол жакта туугандары үчүн корккондор бар. Камабасын, куугунтук кылбасын дегендер. Ошондойлор да бар да катары. Бирок биз коркпошубуз керек. Биз Алланын алдында чындыкты гана айтышыбыз керек, акыйкатты гана айтышыбыз керек, өнүгүшүбүз керек башка элге деп. Биз бүгүнкү күндө башка коңшу элдерди, дүйнө жүзүндө мамлекеттерди карап теңелбей калдык да. Биз ошол бизди камап коет менен чектелип, ошол мамлекеттик деңгээлден чыкпай калдык да. Ошол өтө өкүнүчтүү нерсе. Мамлекетибиз талкаланууда, уурдалууда, мурдагы коррупционер кайра кызматка келип, уурдап чыгып алып кетип атат. Биз ошол нерсеге каршыбыз. Каалоочулар көп. Күн сайын биздин катарыбыз өсүп атат. Эмтисинде дагы бүгүн каалоочулар көп. Америка чоң болгондугуна байланыштуу, штаттар бири бирине алыс болгондугуна байланыштуу, биздин мекендештер көпчүлүгү Чикагода жашаганына байланыштуу бүгүн келе албай калды. Кийинки митингди эмкисин Чикагода консулствода өткөзөбүз. Ал жакта каалоочулар абдан көп, буюрса ал жакта көбүрөөк киши чыгат. Hozir elchi nima dedi? Gaplashdingizku ichkariga kirib, nima deyishdi? Elchi bizdi азыр баардыгыбызды кабыл алмай болду. Буюрса биздин көйгөйлөрдү укмай болду. Анан ошондой эле биздин бийликке кандай талаптарды жеткизип коюу тууралуу ошол суроолорду бизден угайын деди. Ya'ni siz bilan yaxshi gaplashishdi. Diplomatik gaplashishdi siz. Ооба, биз менен haydashmadi sizni bu yerda. Жок, биздин элчиликке, консулствого өзүбүздүн эч кандай мындай претензиябыз жок. Буларга каршы пикирибиз жок. Болгону биздин бийликке, өзүбүздүн Кыргызстандын бийлигине бардык бизди коюп жаткан талаптарыбыз, нааразычылыктарыбыз. Болгону ошону гана элчилик жеткизип койсун деп биз өтүнөбүз. Siz o'zingiz Amerikada yashaysizmi hozir? Men өзүм Америкага башпанек сурап келгениме аз эле убакыт болду. Qachondan beri? 2 ай болуп калды. Qirg'izistonda hayotingiz xavf ostida demak. Кыргызстанда дагы активдүү жаран болчубуз. Ал жактан 1,5 жыл түрмөдө отуруп чыктым. Ошол саясий өнүктө. Анан азыр бүгүнкү күндө издөө жарыяланган, иш козголгон. Биздин санаалаштарыбыз, биздин командабыз
ошол эле көпчүлүк саясатчылар